Ассаламу алейкум, таке досум. Ишең олордун ити чөп жейт дегендей, өз дегенде адам жакшы сүйлөгөндү үйрөнүш керек экен. Пенденин оозунда оз Алланын кулагында деп кыргыз бекер айтпайт. Ошентсе деле болбой эле, кандайсың жакшысыңбы десе деле, ой жакшы дечи элге эркилер. Бирок оозунан чыккан жакшы сөз чыгып турат. Азыр кандайсың десең эле проблема дейт. Конокко баратса деле проблема дейт. Ой эмне болдуң эле, кандай десең ушу баламды мектепке алып баратам проблема, досум менен жолукмакмын проблема деп атып бүт бар проблемага айланып кетмей болду. Келиңиздер жакшы сүйлөшөлү. Илгери аксакалдар эшиктин алдында отурганда бирөө ат менен катуу чаап кетип атса, аксакалдар ошону мындай ой бай болгур, амene сен үйүнө жетип алса экен деп карас сүйлөгөн сөздүн аркасында ушул бай болгур, амene сен жетсе экен үйүнө. Бул азамат жигит аттын кулагы менен ойнойт деп аны да кошо чапырас эркелетип айтат эле. Азыркы аксакалдар же азыркы адамдар бир жерде отурса, машина менен бирөө катуу айдап кеткен болсо карайт дагы бирөө да жакшы сөз айтпайт. Бирөөсү айтат, өлөт дейт азыр. Бирөөсү кантип өлө тургандан бери анализ жүргүзүп айтышат. Бирөөсү айтат, бурчка жетпей өлөт дейт. Бирөөсү айтат, бурулуштан айланып барат, аңтарылып өлөт дейт. Кантип өлө турганын айтат да, мындай. Ой, ушул амene сен үйүнө жетип алса экен дебейт. Жумурткадан кыргыз деген адамдар көбөйдү мына. Кече күнү жакшы тилек ниет кылып бүтүндөй кыргыз эли таке досум. Өзүбүздүн башчыбызды шайлап алдык, президентти шайлап алдык. Эми жакшы ниет, жакшы тилек. Эл ушунчалык үмүт кылып атат ушул жигиттен. Иш оңолуп кетсин, омин дегендин ордуна ушул сүйлөгөнү минтип калды анан, тигинтип калды анан соотечественники деген айта албай койду. Ой, соотечественники дегенди орус болуп туруп Путин өзү айта албай койду го. Болбосо орусчаны жакшы эле билсе керек өзү. Мына ой кече күнү президент соотечественникиден айта албай тили сынып калды дешип. А сен Путинге бир кыргызча эки сөздү айтып койсоң анын тили эмес тиши сынып калат анын. Жакшы тилек кылалы. Эртеңки күнү ушул биздин чиновниктер кыргыз эли кантип мындай бутунан туруп кетет. Сырттан келген бир туугандарыбыз жакшы иштеп кетсин, иштин бир жолун табалы деген ордуна эле бул андан көрө биздин бала акыраны тиги орустардын көчөсү шыпырылбай калды. Эшелон кылып айдаш керек деп коюп бир байкем турат. Карызды Кытайга бербей турган болсок, эртең күнү баланчы жер, түгүнчү жер бу жердин баарын алып алат дейт, билишет. Себеби ошол жерге ала турганына баарына ушу өздөрү кошулуп келип күнөөлүү. Ошолордун баары мурда ушул акыбалга келип алып келген, такаган баарын. Ушуну айтып аткан байкем ойлойм да, ушундай болуп кетсе, анан мен айтпадым беле деп айтайын деп эле айтып атат. Башка ниет жок. Болбосо айтыш керек эле да, жакшы жагын, иштин чечиле турган жагын айтыш керек. Келиңиздер жакшы сөздөрдү айтып, жакшы тилек кылып туралы. Кыргызстаныбыз оңолот Кудай буйрса. Баарыбыз дегенде өзүбүз оңолуп, кылган иштерибизде бир сыйра артка карайлы дагы. Жакшы тилек ниеттерди кылып, элибизге тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Ушул Кудай Таала бизге жакшы күндөрдү насип кылсын деп, омин деп жакшы сөздөрдү айталы.